Баарына салам, сиздер менен Арген Ашырбек уулу. Достор, мага түшүнүктүү болду. Негизи сиздерге эми Марс тууралуу жана роботтар тууралуу видеолор керек эмес экен. Аны сиздердин көрүшүңүздөрдөн, активдене билдим жана комментарийге жазган ой пикирлерден эле гана билдим. Эми мындан ары сиздер менен активдүү киргизүүчү видеолорубуз, топ программалар, ошол эле учурда пайдалуу кеңештер, смартфондор тууралуу обзор, IT жаңылыктар жана ошондой эле WhatsApp секреттер болот. Балким роботтар, Марс тууралуу да кийинки бөлүктөр киргизип каларбыз. Макул, анда кийин сүйлөшөбүз достор. Бүгүнкү видеонун темасына токтоло турган болсок, эң акыркы IT жаңылыктар болот достор. Андыктан жакшылап жай ашыңыздар, жаныңыздарга чай, кофе койгонду унутпаңыздар. Мен сиздерге дал ушул жылдан бери, өтүп кеткен жылдын аягынан бери айтып келем. Google компаниясы азыркы учурда өзүнүн оперативдүү системасын иштеп жаткан учуру. Билебиз, азыркы учурда Android системасы бул Google'га тиешелүү жана Google буну өтө жакшы активдүү иштейт. Азыркы учурда көптөгөн смартфондор Android системасында, Samsung, Huawei билесиздер достор, Android системасында смартфондордо. Ал эми жакында жарык көрүүчү жаңы системанын аты Fuchsia OS болобу. Fuchsia OS дал ушундай болот. Негизи аты өтө кызык экен, мыкты деп айта албайм. Негизи ким ойлоп тапкан, айтканга ыңгайлуу деле эмес. Булар атты кантип ойлоп табышат, негизи Fuchsia OS деп атап коебуз деп туруп атап коюшабы же билбейм. Балким бул аттагы боюнча бир маанини түшүндүрөр. Айтымдарында жаңы оперативдүү системаны колдонууга ыңгайлуу болот жана Android'тен караганда бир катар үстөмдүктөрү бар. Ал эми iOS системасына караганда өтө оригиналдуу деп айтып жатышат. Оригиналдуу дегенде мен эмнени айта алам достор? Менин оюмча оригиналдуу деп булар мен түшүнгөнүм негизи азыркы учурда iPhone смартфондоруна коюлган iOS системасында иштеп жүргөн смартфондордо эле мыкты дейбиз, жакшы колдонот, бир катар вирустар жукпайт дейбиз, бирок анын дагы бир катар кемчиликтери бар. Болгону алар иштеп чыгарганда Fuchsia OS'ту iOS'тун бир катар кемчиликтерин жапкан. Билбейм достор, негизи бул кимге керек? Лично негизи мага керек эмес. Эмне дегенде мага Android ыңгайлуу, iOS iOS ыңгайлуу. Мен экөөнү тең түшүнүп кеңири иштете беремин. Сиздерчи достор? Эмнеге кээ бир адамдар жазып калат, мен Apple системасына түшүнбөйм, анын темаларына түшүнбөйм, анын жайгашкан программаларына түшүнбөйм деп коет. Кээ бирлер болсо Android'ке түшүнбөйм деп коет. Эмнеси түшүнүксүз достор? Сиздер комментарийге жазыңыздар. Балким сиздерге биз кийинки видеолордо ошолорду түшүндүрмө кылып чыгарып калышыбыз мүмкүн. Биз болсо улайбыз. Жаңы чыгуучу оперативдүү система тууралуу акыркы сөзүмдү айта турган болсом, негизи кимге керек экенин дагы билбейм. Балким бул мен Apple'дын программасына түшүнбөйм, Android'дин вирус кирген жагы жакпайт деген адамдарга болушу мүмкүн. Балким кийин атактуу болуп деле кетиши мүмкүн. Бул жагын дагы көрө жатарбыз. Азыркы учурда арзан баалуу смартфондорду чыгарып жарышуу деген тартип эми башталдыбы деп дагы каласыз. Эмне дегенде тигил жакта өзүнчө Honor, тигил жакта өзүнчө Xiaomi, бул жерде болсо Samsung. Кече жакында алар жаңыдан болуп бизге көрсөткөн смартфону флагманга жакын, бирок баасы болсо арзан. Samsung Galaxy M40 деп аталат. Айта турган болсок, ал тууралуу бир катар маалыматтар интернетке таркатылды жана мен аны азыр окуп, сиздерге даярдап, сценарий жазып, өзүнчө видео даярдап чыгып, монтаждап чыгаргыча смартфонубузда жарык көрүп калса керек, сатылса дагы жүрсө керек. Кыскасы достор, смартфон тууралуу эмнени айта алам? Мен негизи бул смартфондун негизи маалымат угушум менен эле Samsung компаниясы бир нерсени ойлоду. Биз келиңиздер, флагмандуу өтө баалуу смартфондорду чыгарып, негизи рынокко, базарга чыкпай эле арзан баалуу смартфондор менен чыгалы деп. Сөздүн бардыгы ага берилген характеристика, негизи ага берилген күч, система, батарейкада болуп жатат. Келиңиздер бирге таанышабыз. 6.4 дюймлуу экран, Super AMOLED, Snapdragon 675 процессор коюлган, өздүк S-тум 6 ГБ, жалпы S-тум болсо 128 ГБ достор. Кызыгынан дагы эң кызыктуусу, бул смартфонго 5000 мачтуу батарейка коюлган. Ооба достор, сиз адашпай эле уктуңуздар, 5000 мачтуу батарейка. Эгер да азыр кичине сиздер түшүнбөй калган болсоңуздар, келиңиздер 10 секунд же 20 секунд аркага түрдүрүп көрүңүздөр. Негизи Арген туура эле айтып жатасыңбы деп. 6.4 дюймлуу смартфонго 5000 мачтуу батарейка достор. Негизи Samsung билди достор, адамдарга күчтүү процессор жана күчтүү батарейка болсо болгону экенин. Буга чейин биз эмне кылып жүрдүк эле, келе ушуну чыгарабыз деп азыр чыгарып жатат окшойт. Ага кошо достор, мен эмнеге мынчалык сүйүнүп жана башкача болуп жатамын, рынокто элейт, эмне дегенде бунун баасы да өтө кызыктуу. $290 болот достор. $290 дал ушундай смартфон Samsung силерде бардыгы жакшы элеби деген дагы сөздөр чыгып кетиши мүмкүн. Мен ушул жерде айтамын. Жакын арада бир айдын ичинде Honor менен Xiaomi өзүнчө бир флагмандуу смартфон, флагманга жакын өтө сонун жана мыкты
системаны кармаган смартфон чыгарып анын баасын арзан кылбаса, 1 айдын ичинде бардыгы Samsung деп сүйлөп калышы мүмкүн. Сиздер билесиздер достор, азыркы учурда эмне болуп жатат? Смартфон базарында негизи эмне болуп жатат? Samsung компаниясы буга чейин билесиздер, бизге Apple каршылаш, бизге Apple атаңдаш, бизге Apple конкурент, биз смартфон чыгарышыбыз керек, Apple'дан мыкты, негизи iPhone'дан мыкты кылышыбыз керек, iPhone артта калтырышыбыз керек деп, негизи алар артта калтыра алышты. Азыркы учурда Samsung биринчи орунда. Туура жана өзүнө конкурент таппай калды. Apple караса, Apple негизи iPhone жаңырта элек, алар жаңы нерсе көрсөтө элек, алар 2017 жылы негизи смартфон чыгарышканда көрсөтүшкөн, ошол бойдон жакшы бир нерсе көрсөтүшү элек. Карай турган болсок, алар ойлошту, келгиле андан көрүп биз Кытайлар менен кичине конкурент кылып ойун ойноп турабыз деп, дал ушул нерселерди чыгарып жатат. Кытайларды билесиздер, ошол эле учурда Meizu, Xiaomi, Honor, Huawei, Honor, Xiaomi, Кытайлар барып негизи өтүп кетишти америкалыктардан. Смартфон чыгаруу жагынан, иштеп чыгаруу жагынан, бир нерсени ойлоп табуу жагынан жана азыр бири-биринен көчүрүп башташты. Бири-биринен келгиле Honor'ду көчүрөбүз, Honor, Xiaomi'ни көчүрөбүз, Samsung келгиле Huawei'ден алабыз, бири-биринин кыскасын чыгарып жатышат. Ар бир компания өзүнчө бир суу бренд чыгарып жатат. Мисалы Huawei'дики болсо Honor достор, ошол эле учурда Xiaomi'ники Redmi, Black Shark, Pocophone, булардын баардыгы суу бренд болуп эсептелет. Мен оюмча жакында Samsung компаниясы дагы өзүнүн суу брендин чыгарса керек, жана аны жоң Galaxy деп атап коюшат. Жана Galaxy деген смартфондор чыкты, сатып алыңыздар. Сиздерге бул жетин смартфон десе мен таң калбаймын достор. Ал дагы болуп калышы мүмкүн. Биз болсо алда жылабыз. Сиздерге видеонун ортосунда бир катар эмоция менен сүйлөп Samsung'ду өтө мыктап салдың арген дейсиздер да. Мүмкүн бирок азыркыда Redmi жөн турган жок. Эмнеден алар жакын арада жапжаңа смартфон чыгарышат, ага эң күчтүү процессор коюлат, баасы арзан болот деп жатышат. Арка жагында 3 көзлүк камера болот. Жана ал смартфондун аты Redmi K20 деп аталат деп жатышат достор. Өзүнүн баасындагы бомба смартфон болот деп жатышат. Макул достор, күтөбүз бул смартфон тууралуу жакшына толук маалымат чыгат. Ошондо сиздерге көбүнчө видео кылып көрсөтүүгө аракет кылам. Айты жаңылыктардан эң башкысы достор, жакын арада смартфон алам десеңиз келиңиздер. Бир канча убакыт күтүп туруңуздар. Эмне деген азыр сиз 15 000 сомго алган смартфонуңузду 1-2 айдан кийин же 1,5 айдан кийин же 15 күн 20 күндөн кийин сиз аны 12 000 сомго алып калышыңыз дагы мүмкүн. Азыркы смартфондун баалары секин түшүп баштады. Эң башта сиздерге айта турган маалыматтарды алышуулар болду. Кийинки видеолорго чейин сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен Арген Ашырбек уулу, канал KG Smart болду. Пока.